Бишкек шаардык кеңеши ишин убактылуу токтотту. Депутаттык корпус 235 адамга көбөйүүдө. Күрөөканаларга турак жайды күрөөгө коюуга тыюу салынат. Эгерде күрөөкана талап кылса, аны сотко берүүгө болот. Сөөк коюу тууралуу кабыл алынган мыйзам көрүстөн мафиясын жокко чыгарат. Демилгечи долбоор тууралуу түшүндүрдү. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышынан таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Кыргызстанда үйдү күрөөканаларга коюуга тыюу салынат. Бул туурасында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев эскертти. Анын айтымында турак жайды күрөөгө коюуну сураган болсо, анда ал күрөөкана мыйзамсыз иштеп жатат. Жаңы мыйзам кабыл алынса, үйү күрөөдөгү адам сотко кайрылып, алган суммасынын 30%-ын гана берип кутула алат. Күрөөгө алтын буюмдарды, телефондорду, тиричилик техникаларын жана автоунааны коюуга болот. Бүгүн жогорку кеңеште электр энергиясынын эскертүүсүз өчүрүлүшү боюнча маселе көтөрүлүп, депутат Эмил Токтошов элди үйүндө жарык өчсө министрликти сотко берүүгө чакырды. Эл өкүлүнүн пикирине караганда, келишим боюнча жарыкты эскертүүсүз өчүрүп койсо, келтирилген чыгымды өндүрүп алууга жарандардын толук түрдө укугу бар. Ошондой эле жогорку кеңештин трибунасында дагы эмне маселе көтөрүлүп, кандай көйгөйлөр айтылды? Алдыдагы материалдан кененирээк тааныша аласыздар. Бүгүн жогорку кеңеште эл өкүлдөрү тарабынан ар кандай маселелер көтөрүлүп, коомдогу бир нече көйгөйлөр айтылды. Анын ичинен депутат Эмил Токтошев борбордо күндүз жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө тыюу салууну сунуштады. Ал жакын арада катталган 3-класста окуган кызды жүк ташуучу унаа тебелеп кеткен кырсыкка токтолуп, кошумча жол эрежесин киргизүүнү демилгеледи. Мына бир канча күн мурда эле баарыбыз көп болдук. Шаардын четинде бир чоң унаа жүк ташуучу машина 3-класты кызын күндүз эле тебелеп кетти. Эми албетте күнөө ошол айдоочунун өзүндө, эми аны алып камап койдук. Бирок бул Кыргызстанда бул көйгөй. Буну башка жол менен чечиш керек. Мына башка чоң шаарларда жүк ташуучу машиналар, чоң машиналар саат 9-дан кечки 6-га чейин гана жүргүзүлөт да. Бизде ушуну киргизиш керек. Аны менен катар Токтошев электр энергиясы эскертүүсүз эле өчүрүлүп жатканын айтып, энергетика министрлигинин ишин сынга алды. Ал элди үйүндө жарык өчсө, министрликти сотко берүүгө чакырды. Өчүрсө алдын ала эскертип коюш керек. Болбосо мен жарандарга кайрылат элем, силер дагы анда сотко бериңиздер. Булар качан силер соттон жеңилип утасыздар. Себеби буларда келишим бар биз менен. Убагында электричествону өчүрүп койсо, убагында бербесе, силер толук ошол жабыркаган, ошол кеткен чыгымдарды өндүрүп алганыңызга силердин укуңузда бар. Ошон үчүн сотко бериңиздер, буларды ошондо гана булар эсине келет окшойт менимче. Унчукпай эле өчүп коет, канча көп жер өчүп атат. Ал ортодо депутат Айым Шарапаткан Мажитова акыркы 4-5 күн аралыгында Бишкек жана Ош шаарлары абасы эң булганган 3 шаардын катарына киргени боюнча коңгуроо какты. Анын айтымында бул маселе былтыркы жылы байма-бай көтөрүлүп, көңүл чордонуна алынса, быйыл четте калып кеткен. Андыктан булганган абанын кесепети ар кандай оору сыркоолордун көбөйүшүнө кириптер кылууда деп эсептейт. Мына ушул 4-5 күндүн ичинде эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп атат. Ал эми башкы булгагыч концентрациясы 2,5, ПМ 2,5 көрсөтүп, бул Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөткүчүнөн 18,17 эсеге жогору деп бааланып, Бишкек жана Ош шаарлары дүйнөдөгү дүйнөлүк рейтинг боюнча аба булганыш эң булганган шаарлардын 3-өнүн катарына кирип калып атат да. Мына ошондуктан мен ушу Алмаз Акынжанович кайрылат элем. Былтыр ушундай смог болгондо аябай мына жерде кандай кылабыз деп, чараларды кандай көрсөк болот деп аябай талкуу болду эле. Бирок быйыл көнүп калгандай болуп кайдыгер болуп атабыз. Ал эми акчага муктаж болгон ишкерлерге берилүүчү пайызсыз насыянын убагында берилбей кечиктирилип жатканына нааразы болгон депутат Элдар Абакиров тиешелүү тараптарга чара көрүүнү өтүндү. Абакиров өкмөттүн бул аракетин чабалдык катары баалады. Суммасы $108 миллион. 2027 жылдын июлуна чейин бардык аймагында ишке ашырылган долбоор. 3 жылда 21-ден 24-жылга чейин 9055 ишкер $71,8 миллион каржылады.
Бүгүнкү күндө бул каражаттын калдыгы колдонулбаган 37,2 миллион доллар түзөт дейт. Демек, биздин өкмөт 4 жылда пайызсыз 108 миллион долларды акчага муктаж болгон ишкерлерге бере албаса, менин оюмча бул чоң бир аксагандыкты билдирет да. Аталган маселеге улай эле эл өкүлү Динара Ашимова аялдардын ишкердигин колдоо боюнча мамлекеттик программа жетиштүү деңгээлде аткарылбай, айымдарга тиешелүү каражаттар жетпей жатканын кошумчалады. Ал министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго жумушчу топ түзүүгө тапшырма берилгенин айтып, бирок Байсаловду уктап жатат деп кекетти. Акылбек Усимбековичке ушул жерде камчы кыдыршаевич отурганда мен айттым эле, аялдардын ишкердүүлүгүн колдоо боюнча мамлекеттик программа бар. Ошол аткарылбай атат, жакшы деңгээлде аткарылбай атат дагы, айымдар каражаттарга жете албай атат. Ошондуктан карайлы дегенибизде жумушчу топ түзөлүү деп ошол жерде Акылбек Усимбекович Байсаловго бердиле тапшырманы. 3 министерство, Минфин, Минэкономики, Минсоцтон эле мага баягы ачык булактарда болгон эле маалыматты жазып кайра жөнөтүп коюшуптур. Байсалов уктап атат. Белгилей кетсек, 2022-2026 жылдарга аялдардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программа бекитилген. Тийиштүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бишкек шаардык кеңеши президенттин жарлыгына байланыштуу ишин убактылуу токтотту. Бул тууралуу шаардык кеңештин бүгүнкү сессиясында белгилүү болду. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Коңгантиев депутаттык корпус 235 адамга көбөйгөнүн билдирди. Ал сессияны толук кандуу өткөрүү жана уюштуруу маселелерин чечүү үчүн тыныгуу жарыялоону сунуштады. Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев административдик аймактык реформа Бишкекте эмес республика боюнча жүргүзүлөөрүн жарлык кабыл алынганын түшүндүрдү. Ал укуктук ченемдердин негизинде иштөөгө чакырып, 235 депутаттын катышуусунда сессия өткөрүү керектигин айтты. Сөз сүйлөп бүткөндөн кийин мэр жыйындар залынан чыгып кетти. Андан кийин шаардык кеңеш тыныгууга чыкты. Түштөн кийин Бишкек шаардык кеңештин кеңейген курамы чогула албай, шаарга кошулган айыл аймактардын жергиликтүү кеңештеринин төрайымдары жана айрым депутаттары гана келди. Кеңештин төрагасы Кубанычбек Коңгантиев шаарга кошулган аймактардын бардык депутаттарын 4 мартка сессияга чакырууну сунуштап, ал колдоого алынды. Жалпысынан өлкө боюнча 484 жергиликтүү кеңеш болгон. Административдик аймактык реформанын алкагындагы өзгөртүүлөрдүн натыйжасында 268 жергиликтүү кеңеш болот. Бишкекте Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Кыргызстандын жашыл экономикасын каржылоо 3 программасынын жазгы сессиясы башталды. Анын алкагында быйыл өлкөдөгү жашыл экономиканы өнүктүрүүгө туруктуу каржылоо фазасынан 50 миллион АКШ доллары бөлүндү. Долбоор ишкерлерге жардам берүү менен катар жашыл экономиканы өркүндөтүүнү көздөгөндүктөн жыйында жергиликтүү 4 банк менен келишимге кол коюлду. Белгилей кетсек, аталган иш-чаранын буга чейинки 1-2 фазасы 55 миллион доллар көлөмүндө өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барып келген. Ал эми бул жолу өтүп жаткан жазгы сессияга мамлекеттик органдардын, каржы институттарынын, бизнес өкүлдөрүнүн жана башкалар катышты. Эгерде ошо каалаган ишкерлер кайрылып, ошол мисалы үчүн энергиянын кайра жаңылануучу булактарын, жаңы энергия эффективдүү технологияларды орнотуу, үйлөрдү жылуулоо, ошондой баягы иш-чараларга кайрылса болот. Ага жеңилдетилген насыя алып, ошол техникалык жардам көрсөткөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзөт да. Андан тышкары ошо Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан бул каржылоону жеңилдетүү үчүн 15%ке чейинки грант колдоо көрсөтүлгөн. Азыркы күндө ошол компаньон банкы активдүү иш алып барып баштады. Анан дагы 3 банк менен иштей баштайбыз. Сөөк коюу жана сөөк коюу иши жөнүндө жаңы мыйзамдын арты менен өлкөдө көрүстөн мафиясы жоголорун документтин демилгечилеринин бири Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев брифингде билдирди. Анын айтымында мыйзам кабыл алынганга чейин айрым адамдардын тобу сөөк коюуга жер тилкелеринин тартыштыгын өз пайдаларына колдонуп келген. Алар маркумдун жакындарынан сөөктү жерге берүү үчүн акча сурап турушкан. Эми жарандарды көмүү боюнча коррупциялык схема жоюлат. Мисалы буга чейин шаар көрүстөндөрүнүн жер тилкелери сатып алынган. Аны айрымдар
адамдар бөлүп сатып жүрүшкөн. Мүрзө үчүн жер 30 000 сомго чейин бааланышы мүмкүн болчу. Эми андай болбойт, деди Маматалиев. Ал кошумчалагандай, тууганынын каза болгондугу тууралуу маалым катты бир күндө эле алса болот. Бул күбөлүк мурда 5 айга чейин берилчү. Кээ бир адамдар туугандарынын сөөгүн моргко берүүдөн баш тартып, бул үчүн акча төлөшкөн. Эми сөөгү союлганына карабастан 2 маалым кат берилиши керек. Мындан тышкары жаран соцфондко кайрылат. Ал жактан каражат берилгенден кийин жергиликтүү бийлик органдарына барып, маалым кат менен акчаны берип, тууганын көмүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, деди парламентарий. Жеңишбек Жоробеков Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Жеңишбек Жоробеков буга чейин Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеген. Ички иштер министрлигинин буйругу менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруу милициянын полковниги Нурланбек Бурхановго жүктөлдү. Бүгүн Азамат Исраилов жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчылыгынан кетти. Ал бул кызматта 2019 жылдан бери иштеп келген. Жеңишбек Жоробеков ички иштер министрлигинин Бишкектеги жогорку милиция мектебин аяктаган, Түркиянын полиция академиясынан билим алган. 1996 жылдан 2008 жылга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында бир катар кызматтарда иштеген. Улуттук илимдер академиясы 2023 жылдагы илимий изилдөөлөрү жана илимий уюштуруу иштеринин жыйынтыгы боюнча маалымат беришти. Иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева, окумуштуулар жана коомдук ишмерлер катышты. Жыйындын жүрүшүндө илимий изилдөөлөргө байланышкан бир топ маселелер көтөрүлүп, анын чечүү жолдору талкууланды. Маалыматка ылайык учурда Улуттук илимдер академиясында айлык акынын аздыгы, шарттын жоктугу көйгөй жаратып, айрымдары ишин таштап башка кызматка кетүүгө аргасыз болушкан. Академиянын вице-президенти Чолпонкул Арабаевдин айтымында кызматкерлеринин орточо айлык акысы 12-17 000 сомду түзөт. Мындай каражат менен базар экономикасына күн кечириш дээрлик кыйынга турат. Андыктан ал жаңы илимий ачылыштарды жасоодо, аны өнүктүрүп өркүндөтүүдө, окумуштууларды, илимпоздорду мамлекет өзүнүн камкордугуна алыш керек деген ойдо экенин белгиледи. Дегеле окумуштууларды, илимпоздорду өзүнүн камкордугуна алыш керек да. Себеби илимсиз мамлекеттин өнүгүшү мүмкүн эмес. Илим болгондо гана мамлекет өз туруктуу алдыга өнүгөт. Ошонун ичинен экономикасы болобу, же болбосо айыл чарбасы болобу, баардык жактан башкасын айтпагандагы маданий илимий өнүгүштүн бардыгы бул илимге таяныш керек да. Илим бир сөз менен айтканда Кыргызстандагы өнүгүүнүн локомотиви болуш керек. Бүгүн Касымалы Байлинов атындагы балдар жана жаштар китепканасында Алака эл аралык коомдук фондунун ачылыш аземи жана аталган фонд тарабынан басылып чыккан жаңы китептердин бир тачар азем болуп өттү. Аземге Казакстандан келген акындар, Улуттук жазуучулар союзунун өкүлдөрү, акын жазуучулар, китепканачылар, мугалимдер жана окуучулар катышты. Иш чаранын жүрүшүндө Алака фонду тарабынан басылып чыккан жаңы китептер боюнча презентация көрсөтүлүп, келген конокторго тааныштырылды. Аталган коомдук фонддун директорунун орун басары Шайыр Абылованын айтымында иш чара түрк тилдүү акын жазуучулардын башын бириктирип, маданий, адабий чөйрөдө бирдиктүү алаканы түзүү максатын көздөйт. Белгилей кетсек, эл достугу сериядагы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Каракалпакстан акындарынын котормолору басылып чыккан. Азыр эми Алакада ошол мурунку салт санааны улай турган көптөгөн мындай окшоштуктар, же болбосо кайталоолор болуп турат да. Себеби деген Алакада түрк тилдүү башка Каракалпак, Азербайджан, Өзбекстан, Тажикстанда кирет, буюрса Казакстан. Ошолордун акын жазуучуларын бириктирип, баштарын бириктирип бир баягы маданий, адабий чөйрөдө бирдиктүү бир чоң бир уюмду түзөлү деген максат. Таланттуу адамдардын башын коштуруп, боордош элдердин казак, өзбек, түрк, тажик, Азербайжан тилдеринен акындардын, жазуучулардын ырларын котортуп, китеп жыйнак кылып чыгарган ушу Кундузбуй Маматова эжекебиз болуп жатат. Анан бул жаңыдан тушоо кесүү кечеси болуп атат деп ойлойм. Анан мындан кийин дагы аткара турган алдыда аябагандай жакшы үлкөн максаттар бар экен. Ошого биз дагы котормочу катары биз дагы жардам берүү ниети менен келдик.
Март айында өлкө аймагында аба ырайынын температурасы жана жаан-чачындын көлөмү нормага жакын болот. Кыргыз гидромет борбору тараткан маалыматка ылайык 1 марттан 4 мартка чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жамгыр жаап, тоолордо каар жааса, түндүктө жаандын жаашы 2 марттан 3 мартка чейин күтүлүүдө. Март айында абанын температурасы канча градуска чейин жылыйт? Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз гидромет мекемеси билдирген маалыматка ылайык 1 марттан 4 мартка чейин өлкөнүн түштүк аймагында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Бул күндөрү күндүз Чүй, Талас, Ысык көл жана Нарын облусунун айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. 2 мартта күндүз Ысык көл өрөөнүндө, 3 мартта айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетип, жолдор тоңголок тайгак болот. 1 марттан 3 мартка чейин биздин өлкөбүздүн түштүк аймактарында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан-чачын күтүлөт. Жана 3 мартта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, жаандын карга айланышы күтүлөт. Андан кийин 4-үндө уже күн жылып, жаан-чачын күтүлбөйт. 8-9 марттарда өлкө аймагында абанын температурасы бир аз жогорулап, жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми март айында абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын көлөмү нормага жакын болот. Ай ичинде Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5 градус сууктан +3-+8 градус жылуу болуп, күндүз +7-+21 градуска чейин жетет. Кээ бир түндөрү абанын температурасы -13 градуска чейин төмөндөйт. Таласта түнкүсүн -2-7 градус суук болуп, айрым түндөрү абанын температурасы -10-15 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми күндүз +5 градустан +19 градуска чейин өзгөрүлүп турат. Түштүк аймактары боюнча түнкүсүн ай ичинде 0-5 градус жылуу жана 6-11 градуска жылууга чейин болушу күтүлөт. Күндүз болсо 8 градустан 22 градуска чейин жылышы күтүлөт. Ысык көл облусунун дыйканчылык аймактарында ай ичинде -4-9 сууктан 0-5 жылууга чейин түнкүсүн, күндүз болсо 0-5 градус жылуулуктан 9-14 градус жылууга чейин жылышы күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында ай ичинде температуралардын өзгөрүлүшү түнкүсүн -3-8 градус сууктан, кээ бир түндөрү -18 градус суукка чейин төмөндөп, күндүз болсо -2 сууктан +14 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ушу тапта ашууларда жол ачык болгону менен Кыргыз автожол мекемеси тарабынан кышкы тейлөө иштери уланууда. Анткени жаздын март-апрель айында тоолуу аймактарда кар болгондуктан жол тазалоо иштери убагы менен жүргүзүлүп туруш керек. Ал эми жолдорду оңдоо, аң чөнөктөрдү жамоо иштери кар эригенден кийин башталат. Азыркы учурда тоолуу аймактарда март айында деле кар жаап жана аба ырайы суук болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу аң чөнөктөрдү жамоо иштери март айында башталбайт. Мисалы түштүк ысык эмеспи? Ошол жерде апрель айында башталышы мүмкүн. Бирок негизи аң чөнөктөрдү жамоо иштери жалпысынан май айында башталат, майдын ортосу менен. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы өлкөнүн аймагында тайгак жана тоңголок болгон жерлерде күчөтүлгөн режимдеги ишин улантууда. Мекеменин маалыматы боюнча соңку бир суткада өлкө аймагында 14 жол кырсыгы катталган. 14 жол кырсыгы Кыргызстан аймагында бир сутканын ичинде болуп атат. Жаңы эле айтып кеткендей, бул 1 жыл мурун 27 жол кырсыгы катталып атса, быйыл өтө аз болуп 14 жол кырсыгы. Ар кандай жаракаттар менен ооруканага 17 адам жатты. Бул былтыркы жылга салыштырмаганда өтө аз. Аябай жакшы. Эми ага карабастан жол кырсыктары болуп атат. Мындан улам айдоочуларга жолдон этият болуп, эрежени сактап айдоого чакырды. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.